Келген маселеди жакындап салыштыр. Пайдаланып жүргөндөгү кагасына өтөт. Анын баарысы Аласан кезде бетинен март айларында го деп болмок. Январь айында го. Январь айында салга себеп. Az келатат. Сал кайрылган, арсы менен келген балаңар. Аксалды турап айтып атам да мыйзамды. Ана жерди 27 сотиккен. Ошол жерди туризм кылам деп. Анын арызына биз айыл башчысы менен келипте карап, ошого артына изине карап түшүргөн. Анан экинчиси баягы айылдын ичинде айыл болгондон кийин толук маалымат албагандан кийин баягы айыл башчыга беде чоң неме бар, сурак бар. Ошону билдирбей баягы жалпы башынан бери ким колдонуп жүргөнү, болот экен атабыз кейип коруп жүргөнү, бирок бирден ким бир кемчилиги баягы кагаз мыйзамды баганда кемчилик болуп калды. Аны эске албай биз тияк кайрылгандан кийин, сал кайрылгандан кийин ага мыйзамды токтом чыгарып бергенбиз. Анан кийинки маселе болот эке, согуш салган бош кийим айылы бар, билесиздерби? Клубдун ичинде согуш болуп, ошондо аксакалдар ошол жерден айтып, баягы мурунтан бери болот эке атазга коруп жүрчү, карап жүрчү дегенден кийин, ал киши келгенден кийин, ал киши да прокуратурага кайрылган. Мыйзамсыз эмне көрөсүң деп. Анан ал кишиге да баягы токтом түшкөн, токтом чыгарып, ал кишиге да берген. Мыйзамды бузуп келишим менен. Анан кийин анын аркасынан бияк киши прокуратурага кайрылгандан кийин, прокуратуранын сунушунун негизинде, талабынын негизинде экөөбүн тең жокко чыгарды. Эки келишимди, эки токтом тең ошол жокко чыгарды. Бияктыкы да жок, тияктыкы жок болот. Анан бүгүнкү күндө кече дагы чоң көйгөй болду. Калай кесе биз катышты. Чоң чатак айланып келишти, жана жер айдалып, боз ит килип, жайыттын келишимин негизинде, жайыт менен келишим түзүп, жайыттан убактылуу пайдаланууга туризм алып, документально бияк кишилер мыйзамдуулукка ишке алат да. Анан ошону сиздер менен ортого кеңешип, сиздерге айтып, мыйзамдуу жагын, сиздердин оюңуздарды угуп келип, жер боюнча кадастрдын жетекчиси бар, Заман кимде келди, акебиз да келди, айтып ошону бизге келишип, сиздердин оюңуздарды угуп талкууга салайык деп келдик. Эмне себептен баягы туризмге бияк айылды көркөндүрөм, насыйп кылам деп аткандан кийин тоскоолдук болуп атат. Документ бар жок, документта мыйзамдуу экен. Анан Итектен да 50 сотик жер сураган, баягы неме Турарбектин жанынан. Ошо 50 сотик сураганда, бирок бүгүнкү күндө биз ошол жерди сунуш кылдык. Ар жакка жактырбай, ал боюнча да бияк администрацияга каршы кайрылуу кылыптыр, каршы жазыптыр. Биз башка бере турган беребиз. Ошону эске алып, ошону айтып кетейик. Пилорамас, дискобочный немеби? Пилорамас, мебельница. Мебельница боюнча. Ал болгон жер ошол, анан ар жакка официально кагаз келмейинче эч кандай документ бере албайт. Кагаз берүүчү кагаз. Ошол кенже. Не дейсиздер, оюңузду айтыңыздар. Сиздердин өскөнүңүздөр, сиздердин. Мен өзүм деле маалымат берип кетейин да. Эми ушул боюнча кеңешеге Кемин аке, аксакалдар сиздерди уруксатты. Мен бияка келген күндөн баштап ар кандай сөздөр чыгып атат. Бирөө келип айтып берет, бирөө артынан айтып атат. Ошол баардыгына бул жерден чек коелучу мына атайын сырттан да келип атат. Анан 5 нерсе чыгып атат да. Бирөөсү могу Турат аке менен Дабырдын үйүн алып алыпсыңар деген сөз чыгып атат мына. Айтып өзүң көрөсүң. Кийинкиси Туралбектин жанын жер алып алыптыр. Анан кийин жолду тозот экен деп дагы айтып атасыңар. Акматбек акенин үйүнүн жанын талашып жатыптыр деген сөз чыгып атат. Аргымай акенин жерин эмес. Кече ачууланып аткан да. Камыштуу?
Камыштырда. Акен жерин алып алсын. Арача сатып берди ай. Кайсы камыш? Allah. Жана болотун жери басып алып тур деген. Кеше да. Эми ар бирөөсүндө мен кыскача токтолуп кетейин. О кызыл китеп. Барыңар билесиңер. Муну мен жанагы Чодиев Анаралин. Мишкада, биз Мишкада эсте барбыз да. Ошондон сатып алдым 100 000 сомго. Мына келип таанышсаңар болот. Мына бул жерде тек паспорт бар жазып турат, 100 000 сомго сатып алдым. Ошол жерге пропискага турдум. Мына кайын айылында прописан деген эме справка жанында турат. Айсыздар таанышсыңар. Мен сыртта бирөөсүң анан сырттан келип алып дегенден кийин айтпай эле койсоңуздар болот. Мен жактамын. Тияк учеттен чыгып келдиңби? Учеттан чыгып келдим. Эми жанагы маселе боюнча жанагы жетимдердин үйүн тартып алыпсыңар деген жаман кат сөз да. Могу жерде Чодиев Анаралин, ошо Мишка сотко кайрылып, мына соттун чечими турат. Араңыздарда сотко катышкандар бар болуш керек. Мен да кимге катышканын айтып берем. Ошол жерде соттошуп, чечилип атат, Анаралинге берилип атат ошол үй. Азыр таанышсаңыздар болот. 30 соток. 85-токтом жок деп чыгарып, 30 соток. 35 гектар. 35 соток. 35 гектар. Соток. 35 соток. Га менен сотуктун разницасын 0.35 турбайбы? Ошондой болот. Эшектерин кайыңды сорго чыгып атат. Ошо менен биринчи мына айткан маселеңер, могу Турат акен үйүн алып ал деген маселеңер жөнүндө мына жол ушул. Ал эми берки жанагы Бабырдын өздөрүнүн эмгегинен салган үй, ал жайыт комитетинин жеринде салынып турат. Ал үйдү эч ким алган жок. Мына кайраттардын жеринде салынып турат ал жер. Анын жанындагы жер жанагы участок. Ал болсо Орозалин дегенге катталган экен, Орозалинге. Жанындагычы. Жардын кырында. Жок, жана Бабыр үйүнүн арты жагы бар да, тиги күнбатыш тарабы. Шерматов Туратка катталган. Жок, Орозалинге катталган. Ал болсо кайра Анаралинге сатылыптыр. То есть ошол территориянын бүт бардыгы Мишкага таандык экен. Мен маалымат берип коеюн, калган Мишка менен өкмөткө. Сиздин сөзүңүз бүттү анан. Болду. Айтайын. Бул биринчи маселе. Экинчи жана Туралбектин жанынан деген. Мына Азиздер айтты, ошону сунуш кылган, жана Азиз өзү эле сөзүн утуңар. Мен ал жерди албайм деп чыктым. Анткени баягы жер тегиз эмес экен. Бул жагы жар, жагына десятка турат. А мен сурап аткан 1 гектарга жакын жер сурагам. 50 соток сурагам силерден. 50 соток сурагам. 50 соток тегиз жер таапир албай коюшту. Менин сунушум дагы деле облуста жатат. Ошо бойдон азыр деле кечеги акимдер ошо Көлдүн машина бербейдиң. аким да ошол жерди алып бер деп айтты. Көлдүн машина бербейдиң. Катер сатарак көлөнүн жыга коелак. Жок, бул ал Кеңеш аке, бул ага эмес. Бул жанагы столярный цех, мебельный цех салган. Болбойт. Болбойт. Жанагы эс алуу менен немеси бар да. Жанагы айырмасы кайда? Анан Акматбек акенин үйүнүн жанын талашып жатты деген маселе боюнча. Мен ал жерде ошол жерде тегиз жер бар экен деп сураганым чын. Бирок силер айткансыңар. Неме депчи, тиги жайыт тагарайт деп бере албайсыз деңер, болду деген. Болду, койдум. Булар атташты болду. Мен аны деген ойлодум деп үй салынып аткандан кийин трансформация болду го десем, жок, болбопту. Эми сен менен экөөбүз келиштик, Аргымай акенин жери боюнча. Мен сенин жериңе тийген жокмун, мына. Ал маселе чечилип өткөндө Нуркул аке эле ачууланып келген. Токон аке деңиз, Токон аке ачууланып келген. Баягыда Алматыга өткөндө биздин жерин баарын алып койсуң деп. Анан келип түшүндүрүп, кайра Токон акеге келип, алма тигишип, бизге кайра 20 кетип, анан түшүнүп алып кетти да. Анан кийин эле Айткул келди. Мен жеримди айдатып атыпсың депчи. Анан апасы да келди. Анан апасын бана түшүндүрдүм. Ондой мен силердин жериңе тегип өткөн жок, мына сенин жериңер дегенден кайра келип түшүнүп, батасын берип, бир көчөт сайып, кошуна акесине жакшы кошуна болду, ал кетти. Мына ушундай маселелерде анан сиз болсо неме сурадыңыз. Жанагы сууну малды кака метем деп, эми сен бияктı тозобосуң, мен малды кака сорам деп. Мен айттым. Кудай буйрса, могу жон төбө турбайбы? Ошондо өйдө жагында булак бар экен. Анан ал булак бирок мындай бак-сарактын арасында да, малдар барганга кыйыныраак булат. Бери жагында баягы бир боз тигили бир тегиз жер бар экен. Ошол жерге капташ куруп берем дедим. Өзүмдүн акчама. Капташ куруп берем ошол жерде. Анан кийин ошол жерден суу тартам кайра. Капташтан аткан сууну. Күзүрөктүн ери болот да. Жон төбөнүн үстүнө бир 10 тонна, 20 тонна резервуар коем. Адам кийин жон төбөнүн үстүнө тике түшүрөм дагы. Ал жерден таза суу, мага өзүмө таза суу. Айткулга таза суу, Улукка таза суу. Ал жакта да кийин Кеңеш акелери алат,
ала берет да, ошо Кудай буйрса өйдө жагына дагы суу пайда болот да. Мына ошону дагы планда бар. Аны кийин айтпай коюп дагы ушак сөз монт берет экен, аябай айтып коеюнчу азыр элечи. Ушундай алдыдагы планда бар да. Ошо менен сиздин малыңыздын суусу чечилет. Көрүңүзбү, жана малды тияка айдап кыйын болуп атат. Бер жакта калпаш болсо, жана тегистири жата бермек жыргап малдын баары, туурабы? Аны да чечип берем деп атам. Болот жери боюнча эң негизги неме ушул маселе. Мен Болот акени кече чакыргансыздар, болбой келе элек дагы. Кандай келе элек? Ал кел байлап Болот аке бүгүн да болсо жакшы болмок да. Мындай болду. Бул жерди мен алам деп почти 1,5 жылдай жүрдүк да экөөбүз. Аягында мен айтып аттым. Акчаңды бере бер деди. Мен документ жазап берем. Мен айттым, мен кечирип коесуз. Сиз мага акчаны берем, сиз мага документ бериңиз дедим. Ошентип ортодо ушундай жүрөбүз. Аягында айтты, болду, мен узакка сатып атам деди. Узак алам деп чыкты деди. Сен эмне акча берип атат деп. Анан мен сата бериңиз дедим. Узак алам деп калгандан кийин. Анан кийин мен немеге кайрылгам. Узак алам деген жер ал, бери жагы болчу. Беркис. Ушу мага айтты да ошондо. Андагы сазы эмеспи? Жок, ошо айтты. Ошо айтты да. Анан кийин мен айыл өкмөткө кайрылдым. Мен туризм, эс алуу багытында мага жер таап бергиле деп. Мына менин немем катымда турат жанымда. Кайрылдым. Анан булар сурады, Майдалкан аке, кайсы жер? Мен айттым, мына могу Кызыл Ташты өзүм ойлоп жүргөм, жакшы жер туризмге. Бирок тилекке каршы ал жер момундай болуп атат. Болот акеники экен. Анан момундай ушундай сазды ошону өтүп жүргөн, теректер сайып жүргөн деп эме кылсам эле такты карап, аны мыйзамдуу эмес деп чыкты. Ал деген эч кандай налог төлөгөн эмес, келишим түзгөн эмес. Ала бер деди. Мына ал берди. Ошол жерде Майдалкан акеде келген ошол жерде. Эми мындай да как будто тетиги облустан келгендей болбош керек да. Баарыңар билесиңер, силер да билесиңер, биздин арал менен кайынды жакын эле да. Кийин эмне болуп атканын баарыбыз билебиз да. Анан мен билбейсиң, андай болбойт да. Билбей калганыңыз. Билип туруп эле бергенсиңер. Ошол. Эми азыр мындай бир кызыктуу нерсеге токтолоюн да. Могу токтом. 27 январда мага берип атат. Ошол жердичи. Ачыгын айтыш керек. Кумаш аке аралдагы игиликтин негизинде Кумар аке 13 мартта кайра ошол эле контурдан 419 контурдан 27.027га кайра болотко берип атат. Эми баарыңарды эле образование бар болуш керек. Кимиздик үчүн болот? Биринчи берген токтомбу же экинчи бергенби? Муну билесиңер. Анан кийин мен ушунун негизинде башкы прокуратура Бишкектен убара болуп келбей эле коеюн дедим да, башкы прокуратурага арыз чыгып койгом. Башкы прокуратура Талас облусунда берди прокуратурага. Алар иликтеп, антимитик сунуш келтириптир. Сунуштун негизинде эки токтомдун жокко чыкканын айтып атат. Өзүңүздөр уктуңуздар, Ал боюнча мына көк китеп берилген, мына көк китебимде бар. Мына ошол боюнча. Андан кийинки этап. Мен Бишкекке барып, Гипраземге барып, мына 1 сентябрь 2020-жылы могул жерди кайсы категориясын аныктап бергиле деп туруп арыз чыгардым Гипраземге. Гипразем ошол жерде Нурила деген кыз бар экен, өзүңүздөр көрүп калыш керек, ушактын баардыгын ченеп кетишкендер экен. Ошолор менен биргеликте Үчкемпиров деген бар экен, ошо директору орун басары. Биргеликте ушул жердин категориясын аныктап, мага момундай заключение берип атат. Жок, сырттын жанагы иштеген эмелер айылдын чөйрөсүн билбейт да. Эми угуптурлар да, мен айтып бүтөйүн, анан кийин сурооңор берсе жооп берем. Бул жерде айтып атат. Бул жерде айтып атат. Сиз сурап жаткан жер тилке 1991-жылы Кыргыз Мам жер долбоорлоо институту тарабынан аткарылган Манас району кайын совхозунун материалдары боюнча 659 контур аянтта 6,5 гектар жайыт экенин билдиресиз. Түшүнүңөр да, жайыт экенин билдиресиз. Бу жерде картасы да бар. Мына картасы менен контуру менен бүт бардыгына печаты оригинал мына турат. Аны таанышсаңыздар болот. Ушунун негизинде Кайрат акеге бардым. Арыз менен, арызым жанымда турат. Кайрат акеге ошондо 11 сентябрь 2020-жылы мына Кайрат Бейшебаевке бардым. Айттым, мага могул жер сиздики экен. Туризм эс алуу багытында ушул жерди мага бериңиз дедим. Кайрат аке чочуп кетти, чын айтканда, ачык айтайын да, чочуп кетти, мен бере албайм деп чыкты. Анда мен айттым, мыйзам чегинде сиз бересиз, бербей койгон укугуңуз жок. Деп туруп анан кийин Самат акеге кеттик, экөөбүз чогуу. Туурабы Кайрат аке? Самат акеге барып, Самат аке бир сире карап чыкты, бияктын бардыгын. Баары мыйзамдуу экен, туура бул Гипраземдин бергени туура экен деди. Ошондон кийин дагы бул жерде бир нерсе бар да. Бирөөгө туризм эс алуу багытында жер бергенде, мисалы сырттан келген адам болсо,
анда элдин чогултуп, элден сурап, элдин макулдугу менен бериш керек. А эгерде ушул жердин тургуну болсо, ошол жерде жашоочу болсо, андай неме жок. Жөн эле бере берсе болот. Ошол нерсеге такалып туруп, Кайрат байке ошол жерден мына могу жерде келишимди 5 жылга мага берип атат туризм эс алуу багытында. Ал боюнча ошо келишим бергенден кийин келишимдин негизинде мындай көк китеп алып атабыз. Туризм эс алуу багытында. Бул жерде картасы турат, бүт баары чөткө жазылып турат. Ушунун негизинде мен жанагы аракеттерди баштадым. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, жана ак кайың 200 ак кайың көчөсүн тигилип атат, алма бактар отуруп атат. Кудай буйрса, майдын 15-инен баштап ачылышы болот. Нороз ай бүткөндөн кийин патент алам. Кудай буйрса, сол фондко төлөм, ошол жерде иш башталат. Быйыл биринчи иш башталат да. Акырын-акырындык менен мен кээ бириңиздерге көрсөттүм болуш керек, кээ бириңиздер көргөн жоксуңар. Акырын-акырындык менен менин өзүмдүн пландарым негизинде иштер 5 жылдын ичинде курулуп бүтөт. Жана жерге коттедждер салынат. Бул жөнөкөй эле бир нерсе эмес да, 100 000 сомдук нерсе эмес. Бул 5 миллион сомдук проект мына. Мен өзүм колумга чийип жазгам мына. 5 000 сомдук проект. Бул менен да таанышсаңыздар болот. Бул жерде бир нече коттедж салынат, 10 чакты. Ар бирөөсүндө туалеттик, заманбап процесс, туалет ичинде, душ ичинде болчу. Анткени сырттан келген туристтер ошол жерге эс алыш керек. Бул жерде туристтер биз ойлоп алып, таластан жерде. Мен чет эл көктөргө расчет кылып атам да, тетиги англичандарга, тетиги немелерге, француздарга мисалчы, ошолорду эс алдырабыз да, ошондой нерсе. Ошол мен айта турган нерсем. Калган сурооңор болсо, бериңиздер, жооп берейин. Кеңештин чечимин алдыңбы? Айыл кеңештин чечимин. Айылдын кеңештин чечимин алган жокмун. Себеп дегенде бул жерде могу китепте андай көрсөтүлбөгөнүнө байланыштуу мага анын тиешеси да жок экен, мына. Биринчи тиешеси болот. Биринчи тиешеси болот. Айыл кеңештин чечими болуш керек. Негизи мына ошондой болуп чыккан, аралда да билесиз анагы Анаркул аке. Көлдүн жээгине 1 гектар жер сурап чыккан. Кеңешке келген, чечим силер берген немелер. Администрациядан берген, кеңештин чечимин берби деп. Бизге келди, биз карадык, адасага окшоп аткан. Мен де 5 миллион салып атырмын. Коттедж алып келем, кайык алып келем, анан неме алып келем. Биз ошол жерге барып карасак, эч боло турган жер эмес экен. Кеңештин чечими отказ кылып койгон, ошо менен калып кеткен. Мен сиздин сурооңузга Анан экинчиси. Sen менен айтып атпайдыңбы? Мадиалкан ака айтты деп. Бул Азизден мурун 5 айыл өкмөт өттү. Ошол жерде, ушул айылдан. Эркинбектен башка 5 айыл башчы болду айылдан. Ошол убактан ушул айылды ынтымактуу эч ким бирөө келип басып келген эмес, биринин жерин бирин алган эмес. Ошол жерге ошолор налог төлөп да жатты, төлөбөйт, өзүнүн тилегин кылып атты. Анан оногу Тураттардын үйүн жана алып алганың уят эле сенин ишиң. Неге мен сатып алатам да мен 100 миңге? Sen Turаттын үйүн сатып алган жаксың. Sen аркы Борончакенин үйүн сатып алдың. Жок. Тураттын жеринде сен тиешең жок. А жерде 1 гектар 33 сотук жер системный регистрация өтүп кеткен. Системный менен. Анын мага кереги жок. Андайдын 12-син билем аны мен. Ошо сотко бергем. Менде китеп жүрү дейм. Ал системный менен муна алаг Мадиалкандар өзү турганда самате системный келген ошол жерге. Системный менен келген. Берге Барпек Рахмат менен алдагы неме келген. Өтүп кетти го кийин алдагы. Калык экөө келген. Системный регистрация менен алдагы 133 сотук жер Чойдуё Бурулбүгө тиешелүү болчу. Жанагы жер. Туурабы? Анан булар жанагы атасынын жери менен соттошуп 35 сотук жер жана жерден бөлүнгөн. Жанагы үйүнө чейин эле жана жерден бөлүнгөн. Анаралинге бөлүнгөн. Калган жердин баары Чойдуё Бурулбүдө системный регистрацияда ал. Системный регистрация күчүндөбү же күчүндө боло албайбы? Өкмөттөр. Я, күчүндөбү? Сот менен прокурорго сен неягын кой, сен неягынга эле биринчи сот менен. Сен тетнакта таанышыңды салып алып ортого салып бербе. Эртеңки мулоңуң дагы буртуп чыгат. Анан жана 6 гектар деп атырсың жана жерде. 6 гектар жайтты каяктан алдыңар? Жана састын өзү 30-35 жасы каяктагы жайт. Ал үлүш жердин бар жайтка киришип көрдүңөр беле. Мен кагазды мен жасап берген жокмун. Мен жасап. Кандайда немеңер болсо, прокуратурага кайрылгыла. Мен бул прокуратурага кайрылбайм. Эзиңде болсун. Жетимдерге эч убакта базым жазаба. Колгон кезде илатпай кайра жер бер. Жанагы жерлердин баарын айдап көчөтү кылып атырың. Мунуң уят сезен. Сен наркы бетиндеги 30 сотук 40 сотук жаза бер. Мен каршылыгым жок. Тураттын жерине неме жанагы Анаралинин жерине жаза, бер жагын жардын үстүнө алып туруң го жанагы Орозалинин жерин. Ошол жерге жазат, Тураттын итин кой да.
Al turu da kengешеге. Al turu da. Al Бауырдың үйі turu da al. Бауырдың үйі тұру. Бауырдың тuru астындағыны алып отпайдыңар бұл. Yo Бауырдың емесі turu дейм, o жерде емес, үйі turu da al. Мен саған не деп отырмын, системныйда 1 гектар 35 сотық жер, 30 сотық жер өтіп кеткен системный менен. Эми өтүп кетсе өтүп кеткен, эми жайып берип атат ошону. Ертең соттошосуңар, айтып коеюн, ал эмес силер жетимдеп. Неме? Мектеп нете кирген жок. Самат, өкмөт, Замаким. Булар жетимдеп, эч ким чыкпайт деп неме кылып атыр да. Эгерде ошолордун арасынан дагы бирөө келип чыгарса, эртең баарыңыз сотто болосуңар. Прокурордо болосуңар. Ачык сөз. 1 гектар 33 сотық жер өтүп кеткен системный менен. Баары документальный. 35 сотық сот менен Анаралимге тиешелүү. 35 сотық берки агазына тиешелүү. Калганын бүт уул бүдө. Жанагы сайдын ичиндеги саскана неме жок. Мен да аны системдийдин китеби тур азыр оны. Участактар боюнча айтып атасыздар. Участок боюнча. Мен участак. И балдарынын баарына 35 сотуктан токтом чыккан, өкмөттүн токтому. Анан эмисилерде карагыла да. 35 сотықтен ашық бере албайсыз. Туура. Кийинкиси уже Туура. кишиге бериш. Туура. Мыйзамдуу. Биз али аерде уулбу өзү бар болчу, Фурат бар болчу, күйөөү, Фураттын экөө соттон бөлүнгөн булар. Наркы этегинде жана Анаралдын туруга үй, нар жакта үй. Ошонун астында 12-15 сотук жер Шерматов Туратка тиешелүү системныйда. Бер жагындагысы Чодуя Бурулбүгө тиешелүү, жанагы Шерматов кимеле? Бауырга, Шерматов Сауырга тиешелүү. Арды 95 сотук башты жер үчөөнө бөлүнгөн. Анан эртеңки күнү мындай болду, эртең силерде аралашып каласыңар. Жайыт өкмөт. Жайыт менен айырмашылык бар. Өкмөт. Жайыт сен да аралашасың ага. Айда жерге эмес. Бул Ошону айтам. Я жок, бул негизи убагында ошондо жанагы жер сураганда ал убакта койсоң өкмөттөр ошо жерди ылайыктап туруп бере берген. Билесиңер да баарыңар. Как будто агрот болуш керек, өзү жайыш керек деп берип туруп системный менен өткүзүп каттатып койгон. Системный менен катталып калган мунун баары. Картасына турат жерде жестенин үйү кирген жок. Шаке, система эл заблуждение аппаратасында ачык айтканда мына ал могу жер кирген жок, мына меники мына моерден баштап берип атат. Булар туруп атат да. Мен алган жокмун да муну. Ал Ал же чыкпайт да. Чыкпайт. Каяктан чыгарасыңар? Каяктан чыгарасыңар? Кургунанда чыгарат. бери кетип атат. Мына гос рейсинден келип кетти да. Гос рейсинден келип кетти да. Иә. Жолдун асты эле гос рейсер келип чирedi, чыгарды. Ой, 6 гектар мындай. Бу жерде заключение жана гана кипедер эмес, ошону көрсөтпөйсүңөр. Көрсөтүп атпайм, мен көрсөтсөм түшүнбөйт экен. Ким көрөт? Ким түшүнөт? Ким түшүнгөнүңөр келип көрүп эле. Кеңешекер? Ана немеге? Замир. О, ошо негизинде болот да ошону. Эде жанагы башындагы айттым да. Мен мисалы айыл башы менен жыра кетем да. Ар бир айылда эмне болуп аткан, ар бир участкада кандай болуп аткан. Этмеке, эң чоң атам эске моюнуп айтам, сизден келип атат. Баарын билип, элдин баары жалпы билет экен арды турабы. Илгертен бери жашаган биз билебиз да, чоң атасы канча жер. 59-контракт Карта боюнча Сырттан сотто билип койтурбуз эмне болуп жатат. Айсы. Айсы мына закон менен келип атат да, мына кызыл китептин баары какта эмне? Закон как положено келип атат. Мыйзамдуу келип атат. Бир жер эки кишиге бөлүнүп калып атыр. Жок, бул жерде Замирдин башы эки болмойт да, бул мыйзамдуу келип атат. Аны жокко чалышат. Ага, бул нерсе көпчүлүк. Билинген айтылган нерсе да. Айтылбай эле жазылып айтылбай эле жазылып болот дери. Кимге айтылды болот дери жазылат. Эч ким айткан жок да. Айтылган. Кимге айтылды эле айтыңыз, кимге айтылды болот дери жазылган жок. Заключение кылганда силер менен görüş керек эле. Чогулуш болду деги болду. Болгон жок да, какта болот дейт. Жазылып берген болду ал сен. Жериңин алып төлөнбөптүр бүттүн. Малеке сен мен документ турбайбы? Эмне алат? Сотун кайсы? Агрот Алар күчүнө Жок, индустриялар тартам экен болду өзү аны. биринчиден бери күчүнө кирет да. Капташ күрбөм айткан кишиден айланбайлар. Аңгакта бир чукур. Кирбей кое турган жерде жок. Анда системди кылдырбай койбойт баланда. Могу жана жайыттарды башка максаттарга пайдаланбай деп атайын кеги. Жанагы кеңештеге салды Жаңы мен сиз албай гана
Әкені ескini айтып отырсыз. Ал eski. Жаңы тоқтам шыққан өкіметтен. Бұрын деген азыр жаңы тоқтамның негізінде қайтып. Al örgülenin kolundan gelip ayısın yarımını alıp etkilenin transferiga kul bol yürü öreganda boldu. Kolunga takçı ozal örgüledi. Onu yaktan barıp örgüledi. Onu yaktan barının duran zamakin. Yok kеңеш эке. Мындай чыгып аткан балдар колдо коюп, Yok kolda. суу чыгарып отуруп, бияка. Yok kolda. Kolda. Колустан эчтеке келбейт анан жолу кыйкырып. Jetin betinde tiybezin de jerini. Alsın kalkan başka yerlerde. Marketini alsın. Bir götüne tiybezin de. Zачем аны деген жерде? Yok, беке. Ошо састын бер götүнөн чыгарып Сөз ал. колок мына ылдый кайрга суу чыгарып берип, бияктан суу чыгарып берип. Чыгарып. Колдош эке, мынча мен колдон келбейт. Чыгарып, менин каршылыгым жок. Жетиндерге тийбезин. Бул өзү айтып атпай, Көрүп атырмын мен аны, законду. Законду булар ошентип урдуруп атыр. Эртең күнү анау тамдык албай калат, алып коет. Жетиндер аязмын. Жок, агын эмес, эми бияка анча мынчасын колдо коюш керек, анча мынча. Жок, колдогон эмне кылып атып биз? Мен айтып атып, немеге тийбедиң атып? Систем дейді азыр налог систем боюнчачы ал жерде Турат экеге тиешелүү жер, Бауырга тиешелүү эки жер бар. Ал экөөнү эч ким тийген жок, турат. Өстөрүндө турат. Болгон алардын жана айтып аткан нерсеси там эле жайытка түшүп калды, тамынын орду эле жайытка түшүп калган. А так алардын огороддору турат ордунда. Огороддордун баарын этегин баарын айдап көчө сай койгон. Жайыт жер болду. Балянын баарын сен кылдың. Экеле жер бар. Балянын баарын сен кылдың. Сага чейин 5 айлы башы өткөн, эч ким тийген эмес мына айылга. Бири-бирибизге жамандыкта. Котсоң огороддор турат. Котсоң мен сага айтайын. Котсоң мен сага айтып коеюн. Сага, Кадыр ай, котсоң мен сөзүмдү коеюн. Сага чейин 5 айлы өкмөт, 5 айлы баш болду ушул жерде. 5 айлы башы бири-бирибизди чукуп, бири-бирибиз эчте кылган эмеспиз. Сен балянын баарын кылдың. Сен ушердин баарын билесиң, кайерда неме жок. Мажалкан өкөң быкычы кылдың. Могу көп нерсени азиз билбейт, өкөң быкычы кылып баарын ушу токтом чыгат өкөң кылдың баарын. Эч ким жерин алып аткан жок да. Алдағы жанагы жер сат баарын. Болот, сазды алып койду мисалы, налог төлөнгөн жок деп алып койду. Эмне болду эми ошону? Мен деле билчим, бирок алар жашап атты да. Айында болоткан эмне? Зачем аны сен? Неге тиешең? Сатамда отуруп Орозо кармаганыңыздар, орозоңуздар кабыл болсун. İşinizler ийгиликтүү болсун, акелерим, арыз жаап атсыздар. Былтыр бул менен кайрылганда жанагы састы бияктагы ошол жер менен эле кайрылган туризмге деп. Биз Гипрозем чакырып, Госрегистр департаменттен келип, Сталбек, Эркинбек болуп чыгып ченегенбиз. А жерде келгенде Болоттун да, Сталбектин да эчтекеси жок болуп калды. Жайыт жер айдалганга болбойт. Пайдалан, туризмге пайдалан. Неге пайдалан, балык бакканга жана суу бар экен. Бирок айдап себүүгө эмес да. Анан азыр сиздер айтып атканды мен түшүнгөн жок. Муксал, бир мүнөттө. Анан азыр алып алган, сатып алган жерлер болду. Жанагы сөз бериңиз. Кимдикин? Тийбе деп атырбы? Ошол огородконун айыл тургундары. Келсеңиз да жерге. Тийбейм деп айтыңыз мына. Мына айтып атпа, мен тийген жокмун да. Ой, тийбегенге сен алып отуруп салбады. Эки жагын баласы майдада алып отуруп Мисалы законда 3кө, 4кө бөлүндү деп атат. Туурабы? Ошону мына кимиңиздер жакындары бар да анын деле берди, өстөрү жок болду. Туурабы? Чыккан айыл башчы менен катар жанагы чене бериңиз, мына территориясын нерден энергия деп туруп калтырып бериңиз да калганын колдонуңуз. Жок, Мишканын классташтары отурбайбы, мына чалгылады. Азыр эле сурагылады. Мишкага биз тиешелүү кылган жокпуз. Мишканыкын албада Бауырга чалгыла. Мишканын өзүн кошоп кетиң. Мишкан бизге жайлычылыгы жок. Мишканы сен алып алдың, башка жайлычылыгы жок. Бауыр менен кабарлашкан кишиси жок болуш керек, жөн эле баа эметип атат. Туугандар, келип бири-бириңиздерге орозон күнү багы жаман сөз айттырып албайлы. Буга чейин мына жерде арык чабып атат. Айылда мен дагы бул кеңешегенден кийин айыл башып алып бираз иштер. Силер деле алдыңар го, сарайларды алдыңар, кочкан албасыңар, силер жыгаттыңар. Эмне коскобой өтүп кетти ал. Жок, айыл башы. Реалныйда айылдан балдар көтөрүлүп атса бастаңар болбойт деп. Акелер, туура көрдүңүздөр да. Жана сиздин Нер азыр жалаң өзүбүздүн айыл нези менен отурса, алда экөөнү өчүрө эле койгулачы. Азыр айылга эмес эртең бир жерге чыгарып жибересиңер. Өчүрө менен отурат. Өчүрсөй. Эми мындайда. Мисалы